Мухаммед Калдышкевич, өкмөттүн отчетунда элдин ишеними индекси боюнча деген 3 министерство, Минсоцтруд, МЧС, Минфиндин рейтингтери былтыркы жылга караганда түшүп кетиптир да. Бул эмне менен байланыштуу сиздин оюңузча? Убакыт кетип атат. МЧС, Минсоцтруд, Минфин, индекс доверия населения да 17-18 годко мындай салыштырмалуу 3 министерствонуку артыда калыптыр да. 1,8%, 1,0, 0,4 деп. Бул эмне менен байланыштуу? Эмнеге бул министерстволорго эл азыраак ишенип атат? Эльвира Жыргалбековна, бул өзү улуттук статистика комитети аркылуу сурамжылоонун өзүнүн методу бар. Ошо менен өткөрүшөт, биз ал жерде катышпайбыз. Ошон үчүн. Сиздин оюңуз кандайча? Кандай оюңуз бар да? Мен Коррупция көбүрөөк болуп атабы? Транспарентность азыраак болуп атабы? Оюм боюнча, мисалы үчүн соц развитие боюнча ал жерде биз жанагы даректүүлүктү күчөтпөдүкпү? Мурун мисалы үчүн туура эмес алып жүргөндөрүн чыгып атат, алардын баары кыскарды. Анан Нацстат комитеттин өзүнүн, улуттук комитеттин өзүнүн кайсы жерден барып сурамжылоо жүргүздү, канча адам катышты, ошого жанагы пособияга тиешеси барлар болуп калышы мүмкүн да. Ошондон начарлады деген оюбуз бар да. Туурабы? МЧСтики болсо деле ошондой эле. Мисалы үчүн бирөөнүн арыгын алып кеткен, же бир жылы сел жүргөн, анан ошол жердеги адамдардан да опроско туш болуп калышы мүмкүн да. Атак мен Мага да жазуу түрүндө критерийлерин берип коесуздарбы? Страхование кирбедиби бизге? Үйдү, турак жайды. Ошолорду жанагыда кырсыкка учураганда, жаратылыш кырсыгына учураганда мурун компенсация берилчү да. Азыр сууда берилбейт. Камсыздандыруу болбосо алар ала албайт. Ошон үчүн жанагыдай нааразычылыктар чыкты го деген ойдомун да. Может быть, подробно, Николай Алексеевич, вы дополните, да? Да, я дополню. Уважаемая Эльвира Джергалбековна, это обычный социальный опрос, который основан на стратифицированной выборке. Выборка составляет порядка 3600 человек по всем областям. И прежде всего это связано, конечно, этот индекс композитный, он состоит из 3 составляющих. Первое – это личное доверие к ведомству. Второе – это отношение к коррупции в этом ведомстве и оценка деятельности. Вот по этим 4 ведомствам в наибольшей степени он в последующем усредняется. В наибольшей степени сыграл это индекс коррупции, на мой взгляд. Спасибо. Мухаммед Я Калдышкевич, вам могу дать еще письменный развернутый все мне ответ. понятно, это и было то, о чем я спрашиваю. То есть вопрос коррупции стоит на повестке дня, как обычно. Потом, Мухаммед Калдышкевич, прожиточный минимум в среднем на душу населения, прожиточный минимум пенсионеров-то перелет от та. У нас что, пенсионеры едят меньше, чем, допустим, трудоспособные пенсионеры, что ли? Эльвира Жиргалбековна, трудоспособный, если он где-то работает, у него есть затраты на проезд, автотранспорт, и там, может быть, и на питание, и так далее, и так далее. Вот такие вот расходы дополнительные есть. А у пенсионеров сравнительно таких вот расходов меньше. Хорошо, Поэтому... смотрите, вы здесь даете еще вот разницу с 2017 годом, говорите улучшение, а вы здесь инфляцию учитываете? Вы в процентах даете 97,5, 97,8 улучшение до периода астер, да? Инфляция саналау? Да. Не саналат? Можно я поясню? Да, тоже? да. Конечно, инфляция учитывается. Это с учетом инфляции дается? С учетом инфляции это тот же набор продуктов. То есть почему улучшение написано? Потому что тот же набор продуктов можно купить на меньшую цену. Это улучшение. Цены снижались в 2018 году. Хорошо. Мухаммед Калдышкевич, биз салыктар боюнча көп комитеттен талкуулайбыз да. Ошондо Price Waterhouse деген чоң аудиторский компания бар. Алар анализ налоговой нагрузки по Кыргызстану бериптир да. Ошондо Кыргызстан 150 орунда, казактар 50 орунда. Ошондо бизде 51 вид нагрузки налогов бар экен, оплата налогов. Казакстанда 7 экен да. Ушул боюнча сиздин оюңуз кандай? Улам эле мен соцфонд боюнча, берки салыктар боюнча талкуулайбыз. Сиз айтып атпайсызбы, азыр деген фискализация кирет. Жеңилдөөлөр болобу башка жактан? Мен да сиздин оюңузга кошулам, Price Waterhouse-кына да кошулам. Мына эмени көрөлү да. Мисалы үчүн азыр бизде
эмгектенип аткан 1,3 миллион адамда. Экономически активдүү деп 2,5 миллионго чейин барышат. Миллиондун эсеби жок. Ошон үчүн ошонун ичинде да мисалы үчүн 1,4 миллион дейли. 1,4 миллион ичинде бир 600-ü бул айыл жеринде жашап жана жер салыгын төлөгөндөр да. Ошону менен кыскартып жүрүп отурсак 700.000 киши эле эмгектенет, ошол бюджетти топтойт. Ошол баардык жана мамлекеттеги чыгымдардын өзүнүн орчулугун көтөрөт да. Ошон үчүн бизде жанагы салык өзү оор негизи менен. Биздин экономика салыштырмалуу да. Мисалы үчүн Англияда 60%га чейин жетет да. А биздики 37%. Анан НДСти кошсок, ушулардын баарын койсок 50%га чейин чыгып атат. Бул абдан чоң. Мен бул суроону эмнеге берип атам? Соцвод боюнча айтып кетет элем да. Мына комитетте чоң талкуулап атат. 123 перечень объекти, карызы барларды алып келиптир да биздин комитеткечи. Анан депутаттар инициация кылдыңар дейт. Ошол жакта частный компаниялар көп. Арасында 3500 сом карыздагылар да жазылыптыр да. Бул уят эмеспи? Бул биринчи, экинчи. Сурасам 2001 жылы, 2007 жылы, 2008 жылы, 2015 жылы, мына азыр 2019 жылы вы списываете пени и штрафы. Не проще ли снизить соцфонд? Если каждый раз вот так приучать это, мындай да, ответственность чок болуп калат да. Негизи соцфонддун тарифин карайбыз деп жана мен өзүм баяндамамда айттым. Карашыбыз керек бу. Себеби азыр соцфонддун өзүнүн чогулта турган функциясы салык кызматына берилбедиби? Ошон үчүн буяктан карашыбыз керек да. Ошо талкуулайсыздар да. Талкуулайбыз, И эң мындай мен 6 айдан бери көтөрүп келе жаткан суроом Бакир Дулатович сизге, Азамат Капарович сиздерге Руздрамтеатр боюнча, анан ГП Кыял боюнча. Руздрамтеатр боюнча деген 6 айдан бери айтып келатам, мына кечээ президентибиз айтып атат, коррупция менен күрөшөбүз деп. Мындай кызыктай нерсе да, кээ бир компаниялардын иштерин бир күндө иш козгойт экенсиздер. Бул компанияларды 6 айдан бери аркаңардан чуркап атып, сотрудниктериңер кел десем, эртең келем, бирсүн келем деп, мына биз экөө сүйлөшкөндөн бери бир жумадан бери жок да. Айтсаңыз, ушул эки объект боюнча эмне болду мен көтөргөн маселелер? Кимге иш козголду, и ким жоопкерчиликке пофамильно тартылат? Госоргандардын Ош базары боюнча Кыял боюнча айтып берсем, ал жерде кылмыш иши козголуп, жетекчисин жумуштан алынган. Азыркы кезде жаңы жетекчиси дайындалып, биздин шаардык башкармалык менен иштеп атат. Шаардык прокуратура менен чогуу азыр арендалардын баарысын кайрадан көтөрүп чыгып, мурунку өткөн кездеги арендасын анализ кылып туруп, азыр биздин мамлекетке тиешелүү болгон Кыялга ошол жерде арендасын көтөрүш боюнча прокуратура менен сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Жетекчисин 20 секунд кошуп алачы, оюн жетти калсын. Кыял боюнча деген 3 конкретно элди тоногон 3 адамдын фамилиясы айтылган. Эмнеге директор жөн эле жумушунан кетип кутулуп атат? Биз анан кантип күрөшөбүз? Ал жумуштан кетип кутулган жок, ал иши сотко кетти. Сиз бир эле адамды айтып атасыз. Калган 2 адам эмне болду? 2 адам боюнча жумуш болуп атат. Ал кишилер боюнча дагы иштеп атабыз. Иш козголдубу аларга? Иш козголгон. Руздрамтеатр боюнча эмне болду? 13 миллион төлөгүлө деп туруп, баары бир кетиребиз. 1,5 миллион төлөсө прокуратуранын счетуна түшүптүр, спецсчетко. Театрга Минкультурага акча кетпептир. Азамат Капарович, в чем дело? Пока к нам эти средства не поступали, это на счетах Генпрокуратуры и городской прокуратуры.